Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кадам жайдагы жолдо 2 унаа кагышты. 50% алып турган Бишкекте сойкукана уюштуруучу кармалды. Kia Optima унаасын Ордай качкан шектүү кырсыктап колго түштү. Кыргызстанда күйүүчү май кымбатташы мүмкүн. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кадам жайдагы жолдо 2 унаа кагышты. Кече 24-август күнү Кадам жай районунун Актурпак айыл аймагында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Ушпаткен Разаков унаа жолунун 192-чакырымында Hyundai Porter жана Honda CR-V үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктан эч ким оор жаракат алган жок. Ысык көлдө толкун агызып кеткен 4 жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, Ысык көл облусунун Ысык көл районуна караштуу Бактуу Долоноту айылындагы пансионаттардын биринде желим кайык менен жүргөн 4 адамды шамалдан улам толкун агызып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам түрдө Ысык көл райондук номер 31 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 4 куткаруучу кайык менен барып, аман-эсен куткарып калышты. Учурда жарандардын абалдары туруктуу экени айтылды. 50% алып турган Бишкекте сойкукана уюштуруучу кармалды. Маалыматка караганда, милицияга Бишкектеги Кулиев көчөсүндө жайгашкан пәтерлердин биринде аял сойкулук менен алектенүү үчүн жай уюштургандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган маалыматты текшерүү учурунда факты тастыкталып, тергөө кызматына 1965-жылы туулган шектүү жеткирилип, камакка алынган. Мындан тышкары сойкулук менен алектенип жаткан кыздар аныкталып, сойкулук менен алектенүү боюнча административдик протоколдор түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Кыздардын көрсөтмөлөрүнө ылайык интимдик кызмат көрсөтүүдөн алынган акча каражатынын 50% уюштуруучуга төлөнүп турган. Учурда бул фактыга тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо максатында тергөө жана ыкчам иликтөө иштери уланууда. Kia Optima унаасын Ордай качкан шектүү кырсыктап колго түштү. Милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери унаа уурдоого шектелген жаранды кармашты. Маалым болгондой, 25-августка караган түнү Бишкекте Kia Optima унаасы уурдалган. Шектүү ролду башкара албай жол кырсыгына кабылган. Айдоочу андан кийин шеригин таштап окуя болгон жерден качып кеткен. Көп узабай кайгылуучулар шектүү орунду кармап 1-Май районунун тергөө кызматына өткөрүп беришти. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кыргызстанда күйүүчү май кымбатташы мүмкүн. Нефтетрейдерлер ассоциациясы билдиргендей, күйүүчү майдын негизги импортеру болгон Россияда соңку учурда биржадагы баа улам рекорд жаңылап жатат. Себеби сезондук муктаждык жогорулап, дрон чабуулдарынан улам оңдоо иштери жүрүп, өндүрүш көлөмү азаюуда. Натыйжада баштапкы баа көтөрүлүп, июлдан тартып Кыргызстанда бензин жана дизелдин баасы акырындык менен өсө баштаган. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Учурда нефтетрейдерлердин негизги милдети рынокты тартыштыкка жол бербөө деп билдиришти ассоциациядан. Айдоочулардын жүрөгү оорусу Царикаев үйлөндү. Бишкек мэриясынын муниципалдык инспекциясынын жетекчиси Мирлан Талайбеков үйлөндү. Бул тууралуу ал социалдык тармакка билдирди. Ал жетекчилик кызматка дайындалышы менен катар жеке жашоосунда да маанилүү барак ачылганын белгилеп, жубайы менен мечиттен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Кара суу базарындагы ажатканада санитардык талаптар сакталбайт. Кара суу районундагы Кара суу базарынын айланасында жайгашкан ажаткананын жытына адам чыдабайт. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып чыкты. Анын айтымында 15 сомдон акы алынганына карабай, ажатканада тазалык сакталган эмес. Ажатканага кирүү акысы бир адамга 15 сом экен. Бул ажаткананын жытына адам чыдагыс болуп калыптыр. Ажатканага кирген соң кийимдерине толук кандуу жыты сиңип калат. Акча алганга жараша оңдоп койсо болбойбу? Ажаткана көчөйүн деп калыптыр. Эсиңерде болсо керек, 2012-жылы ажаткана көчүп кетип 4 адам каза болгон деген ал. Карасор санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысы Маккамбай Даминовдун айтымында,
Базардын ичинде 5 ажаткана бар. 2 ажаткана талапка жооп бербейт. Биз пландоо текшерүүлөрдү жасап келебиз. Базардын ичинде 2 ажаткана талапка жооп бербейт. Буга чейин да бир нече ирет тазалыкты сактоо боюнча эскертүүлөрдү бергенбиз. Социалдык тармакка чыгыптыр. Бүгүн барып дагы эскертүү берип жатабыз, деди Доменов. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. 24 август көл толкун шамал болгонуна байланыштуу бuyakta катамаран баллоновый надувной катамаран деп коет, ошондой менен көлгө чыгып кетип шамал көлдүн ортосуна айдап кетип чалгандыгына байланыштуу вызов менен баратабыз. Буюрса жерине жетейин деп калдык. Кеткен кайык. Dostlar, karma bunu. Мен ушул 3 киши ана муну жаш бала катамаранга түшүшкөн экен. Агызып кеткен катамаранды сүйрөтүп келатчак. Туугандар, мына Нуреки кече күнү кызык үчүн санап койдум эле, жанагы 11 мусорный жанагы таштанды челектин жанына илинип турган 11инен мына ушунча чогулду. Анан эми мен муну кадимкидей эле жайып, кургатып, анан кайра мешокко салам. Мына азыр кургагандарын мен бияка мешокко салып атам. Бул ушундай ак мешок менен где-то 1,5 чыгат да. Алып келем, анан жерге жаям. Момундай кылып чоңдорун майдарак кылып туруп ушинтип жерге жаям. Анан бүт баарын кайра салам. Мына карагылычы, мындай булучка. Кээ бирлеринде ушинтип мынтип көгөргөндөр болуп калат арасында. Бирок алардын көбүн эмеге аябай бузулгандарын чылап туруп эле тоого берип салам сразу. Анан мондай тазалары эми бул баары бир баягы мусор кыргытат да, жанагы мусор алып кеткендер. Анан ошо менен малга кетет мына. Муну албасаң деле алар деле баары эмеге таштандыга ыргытышат. Эми мен коркконум ушул бир Кудайдын каарына калбасак экен деген эле ойда ушул. Оңой эмес да, Нуреки. Нан жөн эле катып калган. Таптаза көгөргөн эмес, бузулган эмес. Мынакей, ушуларды ыргытат чаң болуп. Мусорныйдан алынып аткандан кийин муну малдан башкага бере албайт экенсиң. Эгер таза кухнясында туруп ушуну башка бир нерсе жасаса,
болот беле деген ой келет да туугандар. Эй, кыйын